Бизге кадреседей сезилген минтип очок жагып, ага эт бышыруу Теңиртоо жергесине чет жаклардан келишкендердин ары таңданууларын, ары кызыгууларын пайда кылат. Жада калса айрымдары кош кармашып, кол кабыш кылууга куштар. Аларга чытыра отунун күйгөнү, сорпосу кайнап, чий көбүнөн тазалоо, казандагыны оодаруу өзүнчө эле экзотика. Really is bringing the community. Адатта мен чет өлкөлөргө барганымда алардын ашканасындагы даамдарга жана аларды даярдоо процесстерине абдан кызыгам. Ал эми кыргыздар байыркы элдерден болгондуктанбы мал этине артыкчылык беришет экен. Эмне тамак ичпейли баарындагы башкы атрибут эт. Анан да даамдуулугун айтпайсызбы? Аларды бышырууда кызыктуу ритуал экен. Мага баардан мурда даяр болгондордун меймандарга таратуу тартиби жакты. Мында улууга урмат, кичүүгө ызаат деген принцип бекем сакталат экен. In Naren here in the yurts, in the mountains, is such a Эңирде чет өлкөлүктөрдүн жогоруда кызыгууларын көңүлгө түйгөн Нурп туристтик акселерациясы Нарын эт фестивалын уюштурууну өз колуна алган. Барыс тең алдын ала жетелчөнүп биргесиликтен ал көпчүлүктү кайдыгер калтырбады. Анын жүрүшүндө өлкөнүн башка аймактарынан чакырышкан ашпоозчулар өз ара тажрыйба алмашуу мүмкүнчүлүктөрүнө ээ болуу менен ишмердүүлүктөрүн бир катар жаңылыктар менен толук тагынтарына ыраазы. Алардын бири бишкектик Данияр Белеков ата бабаларыбызга таандык, бирок кийин такыр эле унутуп калган кымыз кабырга куурдагын даярдоонун сырлары менен тең бөлүштү. Айтымда кээ бир атрибуттарын бүгүнкүгө ылайыктап кошумчаларын киргизген. Бул пирожок, бул деген болсо майда куурулат, 5-6 саат кымызда чыланып турат, мариновка болот, соль, перецтер менен. Мариновка болгондон кийин эле дагы бир сыра майга кууруйбуз. Ичинде эле болсо айран, кымыз, фирменный соустарды кошуп туруп, дагы бир сааттай турат булчу даяр болгонго чейин. Болду. Башка эч оорчулугу жок мунун. Фестивалдын жүрүшүндө ушул өңдүү чебер класстар уюштурулуп, эт аралашкан тамактардын кээ бирлерин жасоого көрөрмандар да катышышты. Айтмакчы, аталган иш-чарада улуттук ашканабызга мүнөздүү даамдардын 15ке жакын түрлөрү сунушталып, алардан ооз ишкендер биринчи кезекте даамдуулугун даңызалабай кое алышпады. Bir jürüden beri narında yaşap jatan. Maga Kırgız eti, ayabay jagat. Narındın eti Kırgızistan'da en jakşı dep öküdün. Ana men oşondoy oylayım. Konokko balaganda daima munday. Çok üstüka James. Narındın jaratırışı koz dep oylayım. Ana adamları ayabay merindü dep oylayım. Ошентип табиаттын сулуулугу көзгө ысылган Нарын облусунда жыл сайын өткөрүлүп жүргөн кыргыз шырдагы, кымыз, бал, карагат фестивалдары дагы бири менен толукталып отурат. Анын тышоосу кесилген алгачкы кадамына караганда Эңирде чет өлкөлүк туристтердин агымы көбөйчүдөн. Туризм мындай өзүнүн жолуна түшүп келатат да буюрса. Анын ичинен Нарын областын айта турган болсом, быйыл туристтин келиши аябай жакшы. 90% турист бул ошо атактуу көл суу аймагына көп агылып келип атат. Андан тышкары Ташырабад, Соңкөл, Эки Нарын көп биздин аймактарга туристтер барып атат. Эске салсак, Нарын облусунда катталган 284 туристтик субъекттер бар. Бирок 128 гана активдүүлүктөрдүн көрсөтүүсүдө. Ошону менен бирге эле ички жана тышкы меймандарга жогорку деңгээлдеги сервис кызматтарын көрсөтүү, тиешелүү шарттарды түзүү жаатындагы кем каштар жетишерлик. Башкаларына көз жумганда да туристтик маршруттардагы дааратканлардын жийиркеничтүү абалдары атайын атартышып, алыстан келгендердин көңүлдөрүн ирэнжитпей койбойт. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР Нарын.